Ой, башталганда өчүрөсүң арчы. Өчүр дегенде өчүрөсүң. Заходите? Жоқ, платтан кіреді ғой. Содан ісінің барысында қалышты. Гүлөш. Комментарий өчүп койсоңуз. Так, вопросы дегенден өчүрөт, да? Алты жүз элүү болуп атат. Тогуз жүз отуз болду. Миң. Қанша өтті, бисмилла деп баштасақ болады? 1200-гө. 1200 болду азыр. 2000-ге кирели? 2000-ге жеткирели? Бисмилла деп баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Кудай буйруса, бүгүн мына розыгрышты баштап отурабыз. Бүгүн 15 финалистти тандап алабыз. Бүгүн 2 квартира ойнотобуз. Кудай буйруса, бирөөсүн конкурска катышкандар утат, бирөөсүн биз тандап алган баягы муктаж адамдарга беребиз. Кудай буйруса, жанагы айтып кеткендей эле, жаңы жылдан кийин дагы 10 квартира ойнотобуз. Аны 3 айдын ичинде бир күн ойнотобуз. Ошондой эле дагы экинчи бул катуу жаңылык, бул дагы Кудай буйруса 100 квартираны первоначальный взносу жок 60 айга ойнотобуз. Беребиз рассрочка. Беребиз рассрочка мененчи. 60 айдын ичинде бөлүп первоначальный взносу жок чыгарып атабыз. Кудай буйруса ошого аракет кылыңыздар. Буну айта турган себебим бир мисал менен айтып кетейин. Ниеттин эки түрү болот. Бириси руханий, экинчиси фили деп болот. Ошондой эле Кудай Таала бул дүйнөдө адамзатын жаратканда бүткүл аял эркек кылып, жарык караңгы кылып, катык муздак, суук жылуу кылып, ошондой эле ар бир нерсени эки нерседен жараткан. Ошол сыяктуу ниет кылганда адам ниет кылат, экинчисинде фили аракет менен ниет кылат. Аракет кылып, келип, жазылып алыңыздар. Кудай буйруса, аракет кылсаңыздар, фили аракет кылсаңыздар, сөзсүз ийгиликке жетесиздер. Биз ошондой эле бүгүн розыгрышты баштап жатып, Болот Ибраев, элдик активист, ошону конкурска чакырганбыз. Бул судья болуп берди. Кудай буйруса, бул дагы өзүнүн тилек каалоолорун айтып, биз акырын розыгрышты баштай берсек, Кудай колдоп, ийгиликтүү, Кудай жакшы көргөн адамдар болушун биз дагы каалайбыз. Болот Ибраевге сөз берсек, Кудай буйруса. Саламатсыздарбы? Мен бул жерге адилеттик үчүн келдим. Баарыңарга ийгилик каалайм. Анда эмесе биз конкурсубузду баштай берсек, айта кеткендей эле бүгүн биринчи тур болот, финалисттер 15 финалист тандалат. Биз YouTube баракчабыздан баштайлы. YouTube баракчада шарттарыбыз өтө жеңил болчу. Болгону биздин баракчабызга катталасыздар. Кудстрой official деген баракчага катталып, конкурстук постко комментарий жана өзүңүздүн байланыш номериңизди калтырыш керек болчу. Бул жакта комментарийлердин көрүп жатасыз. Биз YouTube баракчадагы финалисттерди аныкташ үчүн Лиза On Air программаны колдонобуз. Лиза On Air программага ушу конкурсный посту жүктөдүк. Бул жакта жалпы 16300 комментарий болуптур. Алар азыр жүктөлүп жатат. Биз конкурсубуздун старты 24 октябрь болгон. 24 октябрь бүт баракчаларга конкурстук посттор киргизилген. 16300 комментарий топтоптур. Бул комментарийге болгону бир кут таза келечек үчүн жана ошондой эле өзүңүздүн байланыш номериңизди калтырыш керек болчу. YouTube баракчада
катталасыздар жана ушул конкурстун постко комментарий калтырасыздар. Буга чейин биз YouTube баракчага да өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү коюңуздар деген шарт кылганбыз, бирок көпчүлүк бул шартты аткарылбагандыгы үчүн ал шартты алып койдук. Эми байланыш номери болсо эле аты кандай болот маанилүү эмес, жана ошондой эле сүрөтү барбы жокпу маанилүү эмес, болгону туура комментарий жана номер болуш керек. Комментарийлер жүктөлүп жатат азыр. YouTube баракчадан 5 финалист, Facebook баракчадан 5 финалист, жана ошондой эле Instagramдан да 5 финалист. Жалпы 15 адам тандалат. Биздин биринчи финалистибиз азыр аты чыгат. Эгерде бүт шарттар аткарылган болсо, финалга чыгат. Махабат Абдыкадырова. Хочу квартиру дептир, бирок байланыш номери жок болуптур. Жок экен, андыктан жаңыдан тандоого туура келет. Себеби бул туура эмес болуп калды. Динка Сайпидиновна дейт, бул жакта дагы байланыш номери жок экен. Андыктан кечиресиздер, бул шарт аткарылбагандыгы үчүн сиздерди финалга ала албайбыз. Жаңыдан тандайлы. Кайырма Кадамова Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн жана ошондой эле өзүнүн байланыш номерин калтырыптыр. Демек, бул биздин биринчи финалистибиз болду, бүт шарттарды аткарган. Кайырма Кадамова, сизди куттуктайбыз. YouTube баракчабыздан биринчи финалистибиз болдуңуз. Кийинкиге өтсөк. Атыры Сабекова Кут таза келечек үчүн, бирок байланыш номери жок экен. Андыктан дагыдан тандоого туура келет. Макс Раимов Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн, номери да бар экен. Демек, бул шарт аткарылган. Сиз финалга өттүңүз, сиздерди куттуктайбыз. Макс Раимов. Жаңыдан дагы көрсөк. Кийинки финалистибиз Турганбү Тыналиева дейт. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн, номери бар экен. Сиз дагы финалга өттүңүз. Кийинки финалистке өтсөк. Марсель Мамбетов дейт. Кут таза келечек үчүн, номер бар. Сиздерди да куттуктайбыз. Бизде 4 финалист болду. Эми 5-чи финалистибизге өтсөк. Мелис Азимкан. Бул жакта байланыш номериңиз жок экен, кечиресиздер, сиздер бул шарттар айтылган. Демек, жаңыдан тандоого туура келет. Сыяпат Касымова Кут таза келечек үчүн, номери бар экен. Куттуктайбыз. Биздин YouTube баракчабыздан 5 финалистибиз тандалды. Барыңыздарды куттуктайбыз. Эми биз Facebook баракчага өтсөк. Instagram баракчага өтсөк. Instagramда лентадан мына биздин баракчабыз. Бул жакта конкурсный пост 24 октябрь киргизилген. Конкурсубуз 24 октябрь старт алган. 24 октябрда конкурсный пост киргизилген. Ошол жакты көрөлү. Мынакей, бул биздин конкурсный пост ушул. Жана бул посттон кийин сразу эле шарттардагы видео инструкциялар түшүндүрүлгөн. Инстаграмда шарттары тууралуу айта кетсек, биздин Инстаграмдагы Кутстрой жана Кутлайф баракчаларга катталасыздар. Экинчиси болсо өзүңүздүн баракчаңызга ушул экологияга байланыштуу постторду киргизесиздер жана Кут таза келечек үчүн деген хэштег коюп, биздин Кутстрой жана Кутлайф аккаунттарды белгилешиңиздер керек болчу. Үчүнчү шартыбыз Инстаграмда историяга өзүңүздүн сүрөттү киргизип, Кутстрой жана Кутлайф аккаунттарды белгилеш керек болчу. Жана ошондой эле бул посттун астында, бул конкурсный посттун астында сөзсүз түрдө бир комментарий калтырып, Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарийди калтыруу керек. Жана ошондой эле активдүү болгондо сиз биздин постторду окуп, жаңылыктарды өткөрүп жибербеш үчүн историяларга кирип, бүт маалыматтарды алып турсаңыздар болот эле. Жана ошондой эле биздин постторго лайк басып, жана тиешелүү комментарийлерди калтырсаңыздар керек болчу. Бирок Instagram баракчада сөзсүз түрдө баракчаңыз ачык болуш керек. Себеби жабык баракчалардан бизге уведомление да келбейт, жана ошондой эле лентаны да көрө албай калабыз. И еще Инстаграмда өзүңүздүн 3 сүрөтүңүз болуш керек болчу. Жашыңыз дагы 18ден жогору болуш керек.
бизнес аккаунттар же товар же кызмат көрсөткөн аккаунттар катыша албайт деген шарт дагы бар. Бул жактан эми Instagram баракчадан финалисттерди аныкташ үчүн биз Telegramдагы Get Combat деген ботту колдонобуз. Бул биздин конкурсный пост. Жалпы 18214 комментарий бар экен. Эми случайное число деп тандайбыз, числону. Санды тандайбыз. Ошол сандын астында кайсыл адам болсо, ошол адам эгерде шарттар аткарылган болсо финалга өтмөк. Келиңиздер, анда биринчи финалистти аныктаганга өтөлү. Случайное число тандайлы. 506 дейт. Келиңиздер, бул списоктон ушул катышуучуну көрөлү, тандайлы. Өтөлү ушул катышуучуга. 506. 506-чы комментатор Apollo 1212 деген катышуучубуз экен. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Жана ошондой эле лентасында биздин публикациясы бар экен. Отметка болуш керек, Кутстрой жана Кутлайф. Биздин баракчаларымда Кутлайф жана Кутстрой бар. Кут таза келечек үчүн деген комментарий бар. Эми өзүнүн 3 сүрөтү бар экен. Отметка в историяны текшериш үчүн биз ошол подписать этип көрөбүз. Упоминание бар экен. Мына бир нече жолу упоминание кылыптыр. Демек, эгерде Кутлайф аккаунтуна катталган болсо, Кутлайф аккаунт Кутстрой жана Кутлайф аккаунт эки аккаунтубузга тең катталыптыр. Демек, бүт шарттар аткарылган. Сизди куттуктайбыз. Apollo 1212 биздин биринчи Instagram баракчасынан биринчи финалист болду. Кийинки финалистти аныктаганга өтсөк, башынан случайное число кылып тандайбыз. Сгенерировать дегенде бизге 16689 катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу текшерели. Бул сандын астында Элгиза Аманкулова деген катышуучубуз бар экен. Кут таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Баракчасына өтүп чогуу көрсөк. Элгиза Аманкулова. Биздин экологияга байланыштуу постубуз бар экен. Отметкаларды көрсөк, Кутстрой, Кутлайф туура бар экен. Кут таза келечек үчүн деп комментарийде калтырыптыр. Демек, өзүнүн 3 сүрөтү бар экен. Бул бизнес аккаунт эмес, кадимкидей адамдын аккаунт экен. Эми келиңиздер көрөлү. Отправить сообщение дегенде ответила на историю. Упоминание вторник бар экен. Упоминаниясы бар экен. Кутстрой жана Кутлайф аккаунтка катталуу керек деген шартты чогуу текшерсек, телефон аркылуу да текшерсек дагы да ыңгайлуу болот экен. Элгиза Аманкулова Кутстрой жана Кутлайф аккаунттарына катталыптыр. Демек, бул шарт аткарылды. Демек, сизди да куттуктайбыз. Сиз да финалга өттүңүз. Кийинки катышуучубузга өтсөк, үчүнчү финалистке тандап жатабыз азыр. Сгенерировать дегенде бизге случайное число чыгыш керек. 17107-чи катышуучубуз. Келиңиздер чогуу анда текшерели. 17107-чи катышуучубуз Жеңишбек 218 деген катышуучу. Кут таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Баракчасына кирип чогуу көрөлү. Бар экен, биздин постубуз жүрөт. Отметкасы жок экен. Тилекке каршы отметка жок экен. Жаңыдан башка сүрөттөрү эгерде жок экен, демек тилекке каршы бул катышуучубузду финалга ала албайбыз, себеби отметка жок. Биздин шарттар толук аткарылбагандыгы үчүн башкаларга карата бул адилетсиздик болуп калат. Андыктан жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Жаңы число 3338-чи катышуучубуз. Келиңиздер чогуу текшерели.
3338 катышуучубуз. Эгерде бүт шарттар аткарылган болсо, сиз дагы финалга өтөсүз. Акматова 2466. Кут таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Келиңиздер баракчасына өтөлү. Баракчасында 0 публикаций дейт. Тилекке каршы бул дагы шарттарды аткарылбагандыгы болуп саналат. Биздин шарттар жок экен, жаңыдан тандаганга туура келип жатат. 12893 катышуучубуз. Азыр бул списоктон чыкты. Бактыбекова 25 дейт. Кут таза келечек үчүн деген комментарийди калтырыптыр. Келиңиздер баракчасына чогуу өтөлү. Баракчасында биздин публикациябыз бар экен. Кутстрой жана Кутлайф. Бул жактан отметка кылыптыр бизди. Кутстрой жана Кутлайф. Кут таза келечек үчүн деген комментарий дагы турат. Өзүнүн 3 сүрөтү бар. Туура, бул жакта да 3 сүрөтү бар экен. Эми отметка в историяны текшерсек, күтөлү, загрузка балким чыкпай жатат. Жок экен, биздин отметка болуш керек болчу. Бул жакка жок экен, тилекке каршы сизди дагы финалга ала албайбыз. Бүт шарттар аткарылган болсо, алынмаксыз. Жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Бул биздин 3-чү финалистти тандап жаткан кезибиз. 10651 катышуучубуз. Чогуу текшерели. 10651 катышуучу Нуржамал Бектенова. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн. Кирели аккаунтуна чогуу. Бул жакта кут бар экен биздин публикацияларыбыз. Кутстрой Кутлайф чоң кылып отметка кылыптыр. Кут таза келечек үчүн. Дагы постторун көрөлү, балким ошол жакта да отметкасы бар. Кут курулуш компаниясына деп аябай көп постторду бизге арнаган экен. Келиңиздер көрөлү, отметкалары бар бекен. Актуальныйда да жалаң биздин постторубуз жүрөт. Упомянула в истории дейт. Көп жолу бизди упоминание кылыптыр бул катышуучубуз. Эгерде подпискалардан Кутлайф жана Кутстрой аккаунт болуш керек. Бул жактан текшерип алсак, Нуржамал Бектенова. Жакшы көрүнөт да. Подписки бөлүмүндө Кутстрой жана Кутлайф аккаунттарына катталыптыр. Демек, биздин шарттар аткарылган. Өзүнүн 3 сүрөтүн көрдүкпү? Өзүнүн 3 сүрөтү да бар экен. Сиз дагы куттуктайбыз, Нуржамал Бектенова, сиз дагы финалга өттүңүз. Кийинки катышуучуга өтсөк, кийинки финалистибиз 4-чү финалистти тандап жаткан кезибиз. 4449-чу катышуучубуз. Бул сандын астында Жумагүл 13 деген катышуучубуз экен. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Баракчасына чогуу өтөлү. Биздин постубуз жүрөт. Келиңиздер чогуу көрөлү. Отметкалар бар экен. Мына Кутстрой Кутлайф жана ошондой эле свайп кылып биздин бүт эле постторубузду жүктөгөн экен. Отметкасы бар, өзүнүн сүрөттөрү бар. Кут таза келечек үчүн деген да коюптур. Отметка в историяны текшерели. Бир нече жолу бизди өзүнүн историясына белгилеген экен. Эми Кутстрой жана Кутлайф аккаунттарына катталганын текшерели. Жумагүл 13 деген катышуучубуз. Так, подписки бөлүмүндө Кутстрой жана Кутлайф биздин аккаунттарга катталыптыр. Демек, бул шарт да аткарылган. Сиздер да куттуктайбыз. Жумагүл 13, сиз дагы финалга өттүңүз. Эми Instagram баракчасынан 5-чи финалистибизди тандаган кезибиз. 1465-чи катышуучубуз. Чогуу текшерели. Бул сандын астында 1465-чи адам бул Уми Сыдыкова 7077.
кут таза келечек үчүн Аллах өзү буйрусун дейт. Комментарий бар экен, баракчасына чогуу өтөлү. Так, бизден постубуз бар экен, отметка бар экен, Кутстрой жана Кутлайф. Кут таза келечек үчүн хэштег коюлуптур. Сүрөттөрү, өзүнүн сүрөттөрү бар экен, 3 сүрөт. Отметка в историяны текшерсек бар экен. Бул жакта бир нече жолу отметка кылыптыр. Демек, азыр подписки бөлүмүн карайлы. Уми Сыдыкова деген катышуучубуз подписки бөлүмүндө Кутстрой жана Кутлайф биздин аккаунттарга катталыптыр. Демек, сиздерди да куттуктайбыз. Уми Садыкова, сиз дагы финалга өттүңүз. Мына достор, биз Instagram баракчабыздан 5 финалистти тандап алдык. Эми биз Facebook баракчабызга өтсөк. Facebook баракчада дагы 24 октябрда биздин конкурсный пост чыккан, жана ошондой эле прикрепленный деп баракчага кирер менен эле биздин конкурсный пост турат. Бул жерде бүт шарттар айтылган. Биздин биринчи шарт бул биздин баракчабызга катталыш керек болчу. Жана ошондой эле өзүңүздүн лентаңызга бул сүрөттү, конкурсный посттогу сүрөттөрдү жүктөп, кут таза келечек үчүн деген хэштег коюу керек болчу. Жана ошондой эле активдүү болуп, биздин постторду окуп, жана комментарийлерди калтырып, лайк басып дегендей ошолорду аткарыш керек болчу. Жана бул конкурсный посттун астында бир жолу кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарийди калтырасыздар. Келиңиздер чогуу көрөлү бул жакта. Биз бүт бул посттун астындагы комментарийлерди биз жүктөп алдык. Бул конкурстун посттун астындагы комментарийлер бул жакта, баарын жүктөп алдык. Азыр булардын баардыгын случайный выборго коебуз. Баарын белгилеп алдык. Бул посттун астында бүт комментарийлердин баарын белгилеп алдык. Эми случайный выбор из списка вариантов. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул жакта ушул адамдардын баарынын бирөөсүн бул программа аныктайт, тандайт. Бир адамды тандайт азыр случайный выбор дегенде. Жийдегүл Усубакунова деген катышуучубуз чыгып жатат. Бул комментарийлерин текшерели, шарттарды аткарылгандыгын. Жийдегүл Усубакунова деп бул жактан азыр издейбиз. Жийдегүл Усубакунова чыгып жатат. Итак, комментарийни өтсөк. Кут таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Публикациясына өтүп, баракчасын текшерели. Бул ссылка аркылуу биз комментарийге өтүп, шарттарды аткарылгандыгын текшеребиз. Жийдегүл Усубакунованын комментарийи мына кут таза келечек үчүн деп турат. Баракчасына өтүп, конкурсный посттон экологияга байланыштуу сүрөттөрдүн бирин лентасына жүктөш керек болчу. Бул шарт аткарылган жок экен. Демек, кечиресиздер, шарт аткарылбагандыгы үчүн сизди финалга ала албайбыз. Facebook баракчабыздан жаңыдан финалистти тандоого туура келип жатат. Жаңыдан бүт комментарийлерди жүктөйлү. Азыр бир адамды тандайт. Айгерим Токтобекова. Айгерим Токтобекова чыкты. Азыр бул катышуучубузду издейли. Бул комментарийлердин арасынан издеп жатабыз. Айгерим Токтобекова мына чыкты. Комментарий: хочу душка от кут дейт. Кечиресиз, бул комментарий бул конкурска тиешелүү эмес болчу. Бул экинчи конкурсубуздун комментарий болчу. Бул конкурста кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыш керек болчу. Андыктан жаңыдан тандаганга туура келип жатат.
жаңыдан бүт комментарийлердин арасынан азыр тандайбыз. Комментарийлердин баарын жүктөп алдык. Бегайым Махмутова деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу текшерели. Бегайым Максутова дегенди издейбиз. Бегайым Махмутова деген чыгып жатат бул жакта. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Комментарийге өтсөк, ушул ссылка аркылуу. Бегайым Махмутованын комментарийин издеп жаткан кезибиз азыр. Жаңыдан комментарийди ссылка аркылуу издейли. Бегайым Махмутова кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Келиңиздер, лентасында биздин экологияга байланыштуу конкурсный посттун сүрөттөр болуш керек. Текшерели. Тилекке каршы бул жакта биздин сүрөттөр көрүнбөйт. Сүрөтү жок экен. Биздин конкурсный посттогу экологияга байланыштуу сүрөттөрдөн табыш керек, коюш керек болчу эле лентага. Жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Бул шарттардын баары чыккан. Видео инструкция болуп жана ошондой эле текст түрүндө историяларга баарын жүктөгөнбүз. Акун Абдыбапов деген кийинки катышуучубуз чыгып жатат. Шарттарын аткаргандыгын текшерели. Бул жактан издейбиз. Акун Абдыбапов деген катышуучубуз чыгып жатат. Кут таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Эми көрөлү чогуу. Айта кетсек, бул конкурс аябай чоң болду. Катышуучулардын саны абдан көп. Конкуренция дагы аябай күчтүү. Бул жакта кут таза курулуш келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Сүрөттөрүн көрсөк, тилекке каршы бул катышуучубуз дагы сүрөтүн жүктөбөптүр. Биз жакта Бегайым Махмутова деген катышуучубуздун сүрөттөрү бар экен. Бул жакта көрүнбөй калыптыр. Бүт биздин сүрөттөрүбүздү жүктөптүр. Демек, шарттар аткарылды. Демек, сизди куттуктайбыз. Бегайым Махмутова, сиз дагы финалга өттүңүз. Facebook баракчабыздан биздин биринчи финалистибиз аныкталды. Бегайым Махмутова. Бул жактан дагы көрсөтүп койсок. Дагы бир жолу көрсөтүп койсок, бул чоң экрандан көрсөтүп коелу. Шашылып кеткичини көрүнбөй калыптыр. Бегайым Махмутова деген катышуучубуз. Бул шарттардын бардыгы биз историяларга жана ошондой эле ушул посттун астында да жазылган. Фото Бегайым дейт. Бул жакта биздин бүт конкурстун посттун бүт сүрөттөрү бар экен. Жана ошондой эле өзүнүн сүрөттөрү да бар экен. Демек, сизди куттуктайбыз. Бегайым Махмутова, сиз Facebook баракчабыздан финалга өттүңүздөр.
эскерте кетсек, бул биздин биринчи буга чейинки конкурстарда биз сүрөттү жүктөш керек деген шарт жок болчу. Бул жолу биз айтылган бул экологияга басым жасап жаткан конкурс болгон. Андыктан бул сүрөттөрдү жүктөп, ушу көбүрөөк адам экологиялык маселелерди ойлонсун деген ниетте кылып жатабыз. Андыктан бул шарттардын баары жазылган. Экинчи финалистибизди Facebook баракчадан тандап жаткан кезибиз. Бүт катышуучулардын, комментаторлордун списогун жүктөп алдык. Кийинки Мээрим Кичкинова дейт. Биздин кийинки катышуучубуз Мээрим Кичкинова. Эгерде шарттар аткарылган болсо, Мээрим Кичкинованы издейли. Мээрим Кичкинова деп чыгып жатат. Комментарий Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн туура комментарий калтырылыптыр. Ссылка аркылуу азыр көрөбүз. Постко өтүп. Мээрим Кичкинова Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн келиңиздер, эми баракчасына кирип сүрөттөрүн көрөлү. Фото бөлүмүндөн фото Мээрим дейт. Биздин сүрөттөр жок экен, балким альбомдорунан чыгат. Кечиресиздер, Мээрим Кичкинова, сиз биздин сүрөттөрдү жүктөбүпсүз, андыктан сизди финалга ала албайбыз. Жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Эскерте кетсек, бул Facebook баракчадан бир эле финалистибиз тандалды. Жалпы комментаторлордун санын жүктөдүк жана случайный выбор менен тандап жатабыз. Медетбек Сагынбаев дейт. Келиңиздер чогуу текшерели. Бул жактан табабыз комментаторду. Медетбек Сагынбаев. Комментарийлер жүктөлүп жатат. Медетбек Сагынбаевдин комментарии бар экен. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн келиңиздер чогуу лентасында биздин сүрөттөр болсо. Биздин бар экен. Биздин конкурсный посттон ушул сүрөттөрдүн бирөөсүн тандап лентага коюш керек деген шарт бар болчу. Андыктан экинчи финалистибиз аныкталды. Сиздерди куттуктайбыз. Үчүнчү финалистти тандоого өтсөк. Жалпы комментаторлордун тизмесин белгилеп жатабыз. Азыр случайный списокко коебуз. Случайный выборго коебуз. Калыгүл Жээналиева деген катышуучубуз чыгып жатат. Элиңиздер чогуу табайлы бул катышуучубузду. Калыгүл Жээналиева. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн бар экен комментарий. Постко өтсөк. Калыгүл Жээналиева Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Сүрөттөрүн көрсөк, биздин экологияга байланыштуу конкурсный посттон сүрөттөр жок экен. Тилекке каршы сиздерди да финалга ала албайбыз. Негизи бул шарттарды биз ар 2 күн сайын Instagramда, Facebook'та историяларга чыгарып жатканбыз. Буларды азыр аткарбай койсок, башка адамдарга адилетсиздик болуп калат. Андыктан кандай шарттар болсо ошолор менен тандап жатабыз. Кубатбек Табалдиев деген катышуучубуз чыгып жатат.
Кубатбек Табалдиев. Биз буга чейин бүт соц тармактарда активдүү болуңуз деген шарт бар болчу, андыктан биздин историяларда жана башка маалымат алуучу жерлерден бүт бул шарттардын баарын жазганбыз. Орусчада, кыргызчада жазылган, андыктан Кубатбек Табалдиевдин комментарийин издеп жаткан кезибиз Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деп жазыптыр. Сүрөттөрүн көрсөк, өзүнүн сүрөттөрү бар экен. Эми биздин конкурстагы сүрөтүбүз жок экен. Балким загруженный с телефона дегенден чыгар. Тилекке каршы сиз дагы финалга ала албайсыз, себеби биздин шарттар толугу менен аткарылган эмес. Жаңыдан тандап жатабыз. Эскерте кетсек, азыркы учурда Шахадат Талайбек кызы деген катышуучубуз чыгып жатат. Эскерте кетсек, азыркы учурда биз Facebook баракчабыздан финалисттерди тандап жаткан кезибиз. Instagramдан жана YouTube баракчалардан тандадык. Шахадат Талайбек кызы деген комментарий бар экен Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн. Эми комментарийдин постко өтсөк. Шахадат Талайбек кызы Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген калтырыптыр. Конкурсный посттон бир сүрөт жүктөп өзүңүздүн лентаңызга жүктөшүңүз керек деген шарт аткарылыптыр. Демек, өзүнүн да сүрөттөрү бар экен. Демек, сиздерди дагы куттуктайбыз. Сиз да финалга чыктыңыз, Шахадат Талайбек кызы. Бизден 3 финалистибиз аныкталды. Эми дагы 2 финалистибизди аныктайбыз. Так, жаңыдан список менен көрүп жатабыз. Исабек Мамыркулов деген катышуучубуз чыгып жатат. Исабек Мамыркуловду издеп жатабыз. Исабек Мамыркулов бияктан чыкты. Эми комментарий Кут таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Постко өтсөк. Фейсбукта бул шарт жазылган. Исабек Мамыркулов конкурсный посттон экологияга же ушул конкурсный посттон деги эле сүрөт жүктөбөптүр. Демек, кечиресиздер, сиздерди да финалга ала албайбыз. Жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Бул жакта жалпы комментарийлердин тизмесинен алып жатабыз. Бул жакта англисче дагы, орусча дагы бүт эле бардыгы бирдей. Жалпы комментаторлордун тизмесинен чыгып жатат. Сулуйкат Чокобаева деген катышуучубуз. Эгерде бүт шарттар аткарылган болсо, сиз 3-чү финалистибиз болмокчуңуз. Сулуйкат Чожобаева дейт, Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Постко өтсөк. Сулуйкат Чожобаева бар экен комментарий. Постко. Биздин экологияга байланыштуу сүрөттөр тилекке каршы жок экен. Бул шарттар негизи конкурсный посттун астында эле жазылган. Биздин бир сүрөтүбүздү жүктөп,
конкурсный посттон бир сүрөттү жүктөп алсаңыздар болот деген шарт бар болчу. Демек, аткарылбагандыгы үчүн сизди дагы финалга ала албайбыз. Келиңиздер дагы жаңыдан. Эскерте кетсек, биз азыркы учурда Facebook баракчадан финалисттерди тандап жатабыз. Акылай Иметова деген катышуучубуз чыгып жатат. Чогуу текшерели. Акылай Иметова чыкты. Кут таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Демек, бул жактан постко өтүп көрөлү. Акылай Иметованын постторунан көрөлү. Школа дейт. Сүрөтү да жок экен. Демек, сизди да финалга ала албайбыз. Биздин шартыбыз толугу менен аткарылган эмес экен. Азыркы учурда биз 4-чү финалистти тандап жатабыз. Instagram жана YouTube баракчалардан 5 финалист аныкталды. Эми Facebook баракчабыздан тандап жаткан кезибиз. Шириң Аскарова дейт. Баракчасына өтөйлү. Шириң Аскарованы бияктан комментаторлордун арасынан табайлы. Шириң Аскарова бар. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Эми постко өтсөк. Эскерте кетсек, бул шарттардын бардыгы конкурсный постто эле жазылган. Жана ашып кетсе 5 мүнөт убактыңызды алат эле. Эмнегедир көпчүлүк кылбай коюптур бул шарттарды. Фото жок экен. Бул жолкусунда фото жүктөш керек деген шарттын себеби ушу көбүрөөк адам экологиялык маселелерге көңүл бурсун деген максатта кылганбыз, бирок көпчүлүк бул шартты аткарбай коюптур. Эмнегедир 4-чү финалистти жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Наргиза Ашыралиева деген катышуучубуз. Жана ошондой эле эскерте кетчү нерсе, биз ар бир соц тармакты бөлөк-бөлөк карайбыз. Эгерде сиздер YouTube'да барсыңар, бирок Instagram'да жоксуңар же Facebook'та жок болсоңор, YouTube аркылуу эле катышсаңар болот. Бирок 3 тармактан тең көбүрөөк шансыңыз болот. Комментарийлер көрүп атабыз. Наргиза Ашыралиева бул жака кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деп жазыптыр. Жана өзүнүн сүрөттөрү. Тилекке каршы биздин посттон сүрөт жүктөбөптүр. Демек, жаңыдан тандаганга туура келет. Алтынбек Мусабеков деген катышуучубуз чыгып жатат. Алтынбек Мусабековдун комментарии: "Хочу двушку от Кут" дейт. Силекке каршы бул комментарий мурдакы конкурсубуздун комментарий болчу. Демек, жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Себеби башка катышуучуларга карата бул адилетсиздик болуп калат. Шарттарда биз бүт жерде жазганбыз жана видеода тартканбыз.
ар 2 күн сайын историяларга ушул шарттарды жүктөп жатканбыз. Эң жөнөкөй шарттар болчу. Каныкей Сейитказиева деген катышуучубуз чыгып жатат. Каныкей Сейитказиеваны бул списоктон табайлы. Каныкей Сейитказиева бар экен. Хочу квартиру откуда дейт. Тилекке каршы бул дагы туура эмес комментарий, себеби биздин конкурсный постто бул жаңы конкурста бул комментарий эмес, кут кылыш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыш керек болчу. Динара Кылычбек кызы. Келиңиздер чогуу текшерели, бул жактан табайлы. Динара Кылычбек кызы чыгып жатат. Комментарий. Кут таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Комментарий тура, демек пост коюп карайлы. Динара Кылычбек кызынын постун көрсөк. Лентага жүктөңүздөр деген шарт бар болчу. Бул видеодо да айтылган жана ошондой эле конкурсный посттун өзүндө да жазылып турат. Эмнегедир көпчүлүк аткарбай коюшуптур бул жакты. Динара Кылычбек кызы деген катышуучубузду көрсөк. Тилекке каршы бул катышуучубуз дагы аткарбай коюптур бул шартты. Эскерте кетсек, биз 4-чү финалистибизди Facebook баракчадан тандап жаткан кезибиз. Батир утуш үчүн бул эң жөнөкөй шарттар болчу. Негедир көпчүлүк буну да аткарбай коюшуптур. Гүлнары Турдукеева деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу текшерели. Гүлнары Турдукеева мынакей чыкты. Кут кылыш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Демек, бул жактан комментарийин тапсак. Гүлнара Турдукеева комментарийин такыр сүрөт жок экен. Кечиресиздер, сиздер да финалга ала албайбыз. Жаңыдан танданга туура келип жатат. Эскерте кетсек, бул программа аркылуу тандалып жатат. Биз шарттарды аткаргандын баары эле ута бербейт. Буну да эске алыш керек. Жалпы комментаторлордун санынан биз тандайбыз. Жеңишбек Ажиматов деген катышуучубуз чыгып жатат. Жеңишбек Ажиматов деген катышуучубуздун комментарии ала дейт. Туура эмес комментарий болуптур. Кечиресиздер, сиздер да финалга ала албайбыз. Жаңыдан танданга туура келип жатат. Назира Жумашева деген катышуучубуз чыгып жатат. Назира Жумашева мынакей чыкты. Комментарий. Хочу квартиру от Кутстрой компаниясынан дейт. Тилекке каршы бул да комментарий туура эмес. Биздин конкурска ылайык, конкурстун шарттарына ылайык бул Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн же Кут таза келечек үчүн деген комментарий калтыруу керек болчу. Демек, жаңыдан тандайбыз. Нул деген катышуучубуз чыгып жатат. Негизи биздин шарттарыбызга ылайык түшүнүксүз аттар менен катышуучулар катыша албайт деген шартыбыз бар болчу, андыктан жаңыдан тандайбыз. YouTube баракчадан болгону биз андай шартты жоюп салганбыз, себеби номер
калтырсаңыздар жетиштүү деп. Ал эми Instagram жана Facebook баракчалардан Айгерим Эсенгулова деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу көрүп текшерели. Айгерим Эсенгулова деп. Айгерим Эсенгулованын код курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Демек постко өтүп карайлы. Айгерим Эсенгулованын комментарийин код курулуш компаниясы таза келечек үчүн деп жазыптыр. Баракчасына өтөлү. Сүрөттөрүн көрөлү. Мынакей биздин сүрөтүбүз бар экен. Төртүнчү финалистибиз Facebook баракчадан аныкталды. Бул шарттарды аткарган экен. 5-чи финалистке өтсөк, 5-чи жана акыркы финалистибизди тандасак. Instagram жана YouTube баракчадан биз 5 финалистти тандадык. Азыркы учурда Facebook баракчадан акыркы 5-чи финалистибизди тандап жаткан кезибиз. Жана Назгүл Ордобаева деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу көрөлү. Эгерде бүт шарттар аткарылган болсо, биздин катышуучубуз дагы финалга чыкмакчы. Назгүл Ордобаева код таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Келиңиздер чогуу постко өтөлү. Назгүл Ордобаеванын комментарийин таап азыр постко өтүп жатабыз. Код таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Сүрөттөрүн көрсөк, эгерде шарттар аткарылган болсо, фото Назгүл дегенди карайлы. Тилекке каршы биздин конкурстун посттогу сүрөттөрү жок болуп жатат. Кечиресиздер, сиздерди финалга ала албайбыз. 5-чи финалистибизди тандап жаткан кезибиз. Эң жөнөкөй шарттар болчу, жана ошондой эле ар 2 күн сайын эскертип жатканбыз, видео тартканбыз. Эмнегедир көпчүлүк сүрөттү койбой коюшуптур. Тандайлы, келиңиздер. Элиза Дүйшөгулова деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу текшерели. Элиза Дүйшөгулова деп издеп жатабыз. Элиза Дүйшөгулова деп чыкты. Комментарий. Код курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Постко өтүп чогуу карайлы. Элиза Дүйшөгулова код курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Баракчасына кирип көрөлү. Эгерде биздин посттогу, конкурсный посттогу сүрөттөр бар болсо, тилекке каршы андай сүрөттөр жок экен. Жаңыдан танданга туура келип жатат. Эскерте кетсек, биз Facebook баракчадан 5-чи финалистибизди тандап жаткан кезибиз. Бул конкурсубуздун 1-чи туру болуп жатат. Эртең биздин кеңсебизде 2-чи туру өтмөкчү. Мирбек Теңизбай деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу баракчасына өтүп. Бул жактан издеп табабыз комментарийди. Мирбек Теңизбай деп чыкты. Комментарий. Код курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий бар экен. Постко өтүп карайлы. Негизи батир утуу үчүн бул абдан жеңил шарттар, себеби өзүңүздөр билгендей эле бул жылы абдан көп киф өттү.
Ал жакта бир телефон утуш үчүн дагы 170-180 аккаунтка катталыш керек болчу. Биздин шарттар өтө жөнөкөй. Андыктан буларды аткарбай коюш туура эмес болуп калат. Мирбек Теңизбай сүрөттөрүн көрөлү. Бул жакта өзүнүн да сүрөтү жок экен жана ошондой эле биздин экологияга байланыштуу сүрөттөр жок экен. Тилекке каршы сизди дагы финалга ала албайбыз. Жок экен сүрөттөр. Жаңыдан танданга туура келип жатат. Биздин финалга өткөн катышуучуларыбыз эгерде башка чет жакта болуп келе албай калса, өзүнүн ордуна бир тууганын же жакын адамын жиберсе болот. Майрам Кенжебаева деген катышуучубуз чыгып жатат. Негизи ушу аккаунт ушул адамга тиешелүү экенин тастыктай алса эле биздин келип катышса болот. Чет жакта жүргөн катышуучуларыбыз. Майрам Кенжебаева деген катышуучубуз код курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Келиңиздер чогуу пост өтөлү. Бул конкурс 24 октябрда жарыяланган жана бир ай бою биз дайым маалымат таратып жүрдүк. Майрам Кенжебаева деген катышуучубуз сүрөттөрүнө кирсек, тилекке каршы өзүнүн сүрөттөрү биздин постко конкурстун постого сүрөттөр жок экен, демек финалга ала албайбыз, кечиресиздер. Биз жалпы комментарийлердин арасынан случайный выбор менен катышуучуларды тандап, анан шарттарды аткарганга текшерип жатабыз. Бул жакта адам эмес, программа тандап жатат. Гүлнура Нура деген катышуучубуз чыгып жатат. Келиңиздер чогуу текшерели. Албетте бул конкурс экен, катышкандын баары эле жана шарттарды аткаргандын баары эле ута албайт экенин эске алыңыздар. Гүлнура Нуранын комментарий: код курулуш компаниясы таза келечек үчүн дейт. Бар, биздин комментарий бар экен, демек постко өтүп карайлы. Эскерте кетсек, азыр биз 14 финалистти тандадык. Акыркы финалистти Facebook баракчадан тандап жатабыз. Instagram жана YouTube'дан 5тен тандалды жана Facebook баракчадан тандап жаткан кезибиз. Гүлнура Нура деген катышуучубуз өзүнүн сүрөтү бар экен, бирок тилекке каршы биздин экологияга байланыштуу жана конкурсный посттон сүрөт такыр жок экен. Жаңыдан тандап жатабыз. Бүт комментаторлордун арасынан ушул тандап жатабыз. Конкурс абдан чоң болду. Зарин Кеңешбекова деген катышуучубуз чыкты. Келиңиздер чогуу көрөлү. Катышуучулардын саны абдан көп болчу, конкурс дагы чоң болчу. Демек, Зарин Кеңешбекова мына жерде, бул жерде жүрөт. Код компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыптыр. Комментарийиңиз туура экен. Постко өтөлү. Зарина Кеңешбекова деген комментарий бар экен. Тилекке каршы биздин постубуз жок экен. Лентаңызга биздин посту жүктөш керек деген шарт аткарылбаптыр. Демек, жаңыдан тандаганга туура келип жатат. Эскерте кетсек, биз Facebook баракчадан 5-чи финалистти тандап жатабыз. Бул биздин финалисттерибиз. Эртең финалга чыккан катышуучуларыбызды эртең офистен экинчи турду өткөрөбүз. Жана ошондой эле алдыда бизде дагы бир 3 бөлмөлүү батир бар.
жана ошондой эле кийинки жылы дагы жакшы жаңылыктар бар сиздер үчүн. Жайсанкул Алыбаева деген катышуучубуз. Келиңиздер чогуу көрөлү. Комментарийинен тандап бул жактан издеп жатабыз. Жайсанкул Алыбаева бар экен. Кут курулуш компаниясы таза келечек үчүн деген комментарий калтырыпты, пост койсок. Эгерде бул катышуучубуздун шарттары аткарылган болсо, 15-чи финалист болмокчу. 14 финалистибиз тандалды буга чейин. Жайсанкул Алыбаева дейт. Главный сүрөттө эле биздин экологияга байланыштуу сүрөтүбүз бар экен. Келиңиздер чогуу көрөлү. Куттуктайбыз Жайсанкул Алыбаева, сиз 15-чи финалист болдуңуз. Бүт шарттар аткарылган экен. Мына эми биз 15 финалистибизди тандап алдык. Биздин конкурсубуздун биринчи туру жыйынтыкталып жатат. Эртең экинчи тур болмокчу. Биздин конкурсубуздун офисте эртең экинчи турубузду өткөрөбүз. Үчүнчү жанагы биздин жеңүүчүбүз Facebook'тан көп эметип атты эле, эмнеге экология жөнүндө сүрөттөр жүктөлбөдү депчи. Биз ушул посттон тандаганбыз. Ушул посттон болсо 8 сүрөттүн арасынан бир сүрөттү тандаш керек эле. Биринчи ушул сүрөт турат. Андан кийин каалаган сүрөтүңүздөрдү жүктөсөңүз болмок. Шарттарга ылайык бул катышуучубуз ушул конкурстун посттон бир сүрөттүн бирин тандаш керек болчу. Ооба. Демек бул шартта аткарылды. Андыктан биз бардыгын эле туура кылыппыз, Мына эми эртең экинчи тур өтмөкчү. Ал эми азыр ген директорубузга сөз берели. Азыр болот иним кандай өттү, ошол тууралуу айтып берсиң. Рахмат, менин оюмча баары ажилеттүү өттү. Мен башынан аягына чейин баарын көрдүм. Бирок тилекке каршы көп адам туура эмес түшүнүп алып, сүрөттөрдү жүктөй кылбай, квартираны утуп албай калышты. Ошондой эле Кудай буйруса бул биз 15 кишини тандап алганыбыздын эң биринчи себеби ушул. 15 киши келип, бул 15 киши квартираны уткан жок. 15 киши эртең келет, 15 кишинин ичинен бирөөсү гана утат. Ал ошол келген 15 киши Кудай буйруса дагы ушундай жюри болуп, конкурска катышып, ушул чын өттүбү, жалган өттүбү, аны дагы такташат. Алар буга чейин кандай туура өткөрсөк, ошондой туура өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Бул эми жамандык нерсе өтө оңой, жеңил, жакшылык нерсени өтө кылыш кыйын. Бир үйдү куруш үчүн канча деген жылдар, канча деген убакыт, канча деген нерв, канча деген ооракерчилик, канча деген адамдын эмгеги кетет. Ал үйдү бузуш үчүн бир ширеңке жетиштүү. Ошол ширеңкени бир жаксаң, ошончо мээнети күйүүсү турат. Ошондуктан мен бүткүл ушул конкурска катышып аткан адамдарды суранып чакырып кетет элем. Мындан ары биз өзүбүздүн психологиябызды, өзүбүздүн менталитетибизди оңдоп, ар дайым жакшы нерсени сүйлөп, жакшы нерсеге үгүттөгөнгө аракет кылсак, дагы Кудай буйруса, дагы ийгиликтер болот, дагы жакшылыктар болот. Ошону менен бирге эле биз бул 60 айлык квартирага дагы аракет кылыңыздар. Арзан, өтө жеңил шарттар менен 100 квартираны Кудай буйруса спонсорлор аркылуу 100 квартираны 60 айга рассрочкага беребиз. Бул болгону 630 квартира бар жаңы өргөдө. Ошо 630 квартирадан уже 400 сатылды, 200 квартира калды. Ошол 200 квартиранын 100 квартирасын жеңил шарт менен 60 айлык рассрочка менен беребиз. Аракет кылыңыздар, барыңыздарга ийгилик. Кудай буйруса эртең 15 финалист менен дагы сүйлөшүп, болот иниме дагы рахмат. Кудай буйруса дагы жакшылыктар болсун. Баарыңыздарга тынчылык, ден соолук каалайбыз. Рахмат.